Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча келишимди колдоп берди. АТНнин түн уйкусун алган илдет. Дүйнөдө сейрек кездешкен ооруну алдын алса болобу? Кыргызстандыктар жаңылануунун башаты болгон Норуз майрамын белгилешти. Быйыл көктөм майрамын президент Ош шаарында тосту. Узаган аптада Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча келишимди колдоп берди. Мамлекеттер ортосунда жетишилген мындай макулдашууга 4,5 жылдык убакыт керектелип, бул жылдардын ар бир мүнөтү жоопкерчилик менен каралды. Анткени мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөнүн тилкеси так болуш үчүн чек ара боюнча иш алып барган мамлекеттик комиссия ар бир сунуш чечимди кылдат карап, алардын кол койгон документи тарых алдында жоопкерчиликти жаратты. Албетте, такталган алмашылган жерлер эки өлкөнүн тең ичинде түрдүү пикирлерди пайда кылды. Бирок Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча бир мунасага келүү чек арадагы жаңжалдарды, талаштарды достук мамилеге өткөрүп, тынчтык менен өнүгүүгө өбөлгө түздү. Кыргыз-Тажик чек арасына тиешелүү келишимдердин ратификацияланышы тарыхый окуя. Бул туурасында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламент чек араны делимитациялоо боюнча документти колдоп бергенден кийин билдирди. Төрага чек аранын чечилиши эки элдин кылымдардан бери келе жаткан достугун чыңдап, ортодогу пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотууга өбөлгө түзүп, эми саясий экономикалык, маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө көмөкчү болот деген үмүттөбүз деди. Парламент жетекчиси келишимдерге, макулдашууларга жетишүү үчүн чоң иштерди алып барган өлкө башчысы Садыр Жапаров, чек ара боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген Камчыбек Ташиев баштаган командага ыраазычылыгын билдирди. Головной бизде калат. Головной бизде калыш үчүн силер мынеден 4 метр бияка жыласыңар. 4 метр бияка жыласыңар. Биз ошондо 190 гектар жерди булардан алдык. Эң важный жер болчу бул жер суулуу жер. Суу келет, толук суу келет. Принципиальный заставаны биз алып калдык. Мына могул немеден келген жол 4,5 жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттери ортосундагы чек ара тилкелери такталып, бир мунасага келишти. Тараптардын билдирүүсүнөн кийин алмашылган жерлер айрыкча Баткен районундагы достук айылынын Тажикстанга берилгени көпчүлүктүн түрдүү пикирин жаратты. Дал ушул жерди картадан көрсөткөн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айыл толугу менен Тажикстандан келген сууга көз каранды экенин айтып, элеттеги жашоо шартты түшүндүрдү. Айылды алмашуу эл мамлекет үчүн оңой болбогону менен мындай чечим келечек муун үчүн маанилүү. Себеби такталбаган жер үчүн чыккан жаңжалда аталган айылда өмүрлөр кыйылып, үйлөр талкаланып, атайын кызматтын 10 аскери каза болгонун эске салды. Буга улай достук айылы боюнча айткан депутаттын суроосуна да жооп берди. Ар бирибизде туулуп өскөн жерибиз бар. Киндик канган жерибиз бар. Ата-энелерибиз көмүлгөн мүрзөлөрүбүз бар. Бирок ошого карабастан туугандар, азыркы жашап аткандарга бул бир аз мындай психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Аларга деле экономически кыйын болбойт. Психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Себеби ошол жерде туулуп өстү, өзүнүн айылын таштап чыгып кетип атат, ушундай. Бирок кийинки муундардын келечегине бул эң жакшы нерсе болот. Себеби кийинки төрөлө турган достуктун балдары эми чет булакта төрөлөт. Баткендин чегесинде. Эми аларга шарттар болот. Өлкөлөр ортосундагы чек араны чечүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы гана эске алынат. Бул учурда саясий эрк жана мамлекеттик комиссиянын туура чечими гана келечек муун тарых үчүн маанилүү. Андыктан эл жетишилген келишимдерге кол коюулары менен тилкени тосуп берүүнү суранышкан. Мурда көзөмөлдө болгон эмес, баягы кыргыздар үйлөрүн сатып кетип, анда жылып келген учурлар болгон, алмашып ушундай болгон. Ошол уланбаш үчүн Баткенде мындай бир жан өтпөй тургандай кылып тегеректеп тосуп салсаңыздар, ошону эл аябай суранып атат.
Тилкелерди тактоодогу сүйлөшүүлөр бир нече жолу үзгүлтүккө учураган. Айрыкча 12 адамдын өмүрүн алган окуялар менен коштолгон головной суу бөлүштүрүүчү курулмасындагы 4 метр жер үчүн кыргыз тарап 1000 гектар жер сурап, бул комиссиянын 2-3 жолку жолугушууларын токтотууга жеткирген. Мындай сунушка тажик тарап макул болбогондуктан талаш тартыш уланып, жыйынтыгында Караганды сай Кароолдөбө Катта Тустан жалпы 750 гектар жер алынган. Бул жерлерде нефть скважиналары дагы бар. Ал эми головной суу мурдагыдай эле колдонулат. Ошол шлюздун 1,5 бериш үчүн, 4 метр жерди бериш үчүн мен булардан 1000 гектар жер сурадым. Мына ачыгын айтайын. Ошондо булар башын кармады. Кандай бул 4 метр жерге биз эми баарын ынтымакта чечип келатабыз го. Эми 4 метр жер бунун баары бир ушуну пайдаланып атпайбызбы? Эч нерсе өзгөрбөйт го бул жерден. Эмне үчүн 1000 гектар жер сурайсың деп мени менен таза ызычуу болушту. Биз 2-3 жолу комиссияны отмен кылдык. Ишини. 2-3 жолу протоколго кол койбой калдык. Мен ачык эле айтыш керек, 1-2 жолу ошол жактан кайтып да келе бердим. Мен айтып, жок, бербесеңер мен болбойт деп. Акыры талашып, тартышып, ызычуу болуп отуруп, 750 гектар жер алдык. Чек араны тактоо калыс болушу үчүн жерлердин алмашуулары орун алат. Кыргыз-тажик тилкелеринин такталбаганы өз жерин коргойм деген кыргыз аскерлеринин өмүрүн алып, жергиликтүү өспүрүмдөрдүн окко учуусу менен коштолгону белгилүү. Бул айрыкча уулунан ажыраган ата-энеге, бооруна кыскан чүрпөсүнөн айрылган энелерди оор жоготууга учураткан. Буга чек арадагы соңку 2 окуя мисал. Отурумда Баткенден шайланып келген эл өкүлдөрү айрым жерлерди такташты. Мен ошол Катта Тузга былтыркы жылы барып келдим эле да, бул жерде жана кыргыз нефтин скважиналары бар. Нефти бар, газ бар ал жерде. Анан Кытай келип бизге скважиналарды курган. Назирбек мырза, ошолар бизге өттү. Кыргыз нефть иштеткен скважиналар баары биздин өзүбүздө калган. Алдыбы, Биз алганыбыз азыр тажиктер казган скважинадан алып атабыз. То есть биз өзүбүздө калып, тажиктерден дополнительно алар скважиналарын алдык да. Кытай инвесторларынын дагы скважиналары бар эле да, калды ошолор. Ал биздин Кыргыз нефть казган скважиналар баардыгы бизде. Биз азыр алганыбыз тажиктерден дагы алып атабыз. Камчыбек Ташиев өз баяндамасында 4 көчө боюнча аныктоодо мурдагы жетекчилердин кетирген катасына токтолду. 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болгон Адахан Мадумаров 4 көчөнү 49 жылга ижарага алабыз деген протоколго кол коюп, ал тажиктерге тиешелүү деген сыяктуу бүтүмгө жеткирген. Натыйжада эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө тажик тарап ал протоколду басым катары колдонгонун айтат. Стратегиялык катаны кетирген негизинде бизде 1000ге жакын адамдарыбыз страдать этти. Алар айтып атат, өткөн Адахан Кимсанбаевич айтып атат, бул протокол жөн эле протокол да, муну менен жөн эле туалетке барып койсоңор болот, баяк кылып койсоңор болот деп. Туалетке бардырбайт экен да аны менен. Сенин колуң турат да жерде. Секретарь Совета безопасности деп туруп, колуң турат да жерде сенин. Кантип туалетке бардыртат? Ошону ар бир жолугушууда мен бетиме такай берип, монтип, мен ушу менен чабышып келдим да. Ошон үчүн 275 метр жерди мен нейтральный кыла албай, ошон үчүн мен булар менен чабышып тытышып келдим да. Мына конца концов, бирок биз аны признавать эткен жокпуз. Ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр дагы алып келип камап койсо болот. Эки тараптуу тилкелер такталып, алмашылган жерлерди картадан көрсөтүп берген УКМКнын төрагасы тажик тарап менен алмашылган айылдардан Баткен облусу боюнча жалпы 253 үй-бүлө көчүрүлөрүн билдирди. Ал эми өлкөлөр ортосунда жетишилген келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 3 окууда карап колдоп берди. Макул 85, каршы 1, баары 86, катталды 87. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасына байланышкан келишимдердин жана макулдашуулардын парламентте ратификацияланышын жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу тарыхый окуя деп атап, мындай келишимдер макулдашуулар үчүн чоң иштерди алып барган президент Садыр Жапаров, чек ара боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген Камчыбек Ташиев баштаган командага жана аны колдоп берген парламентке ыраазычылык билдирди. Добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз. Биздин элибиздин тилеги дагы эки элдин тилеги ушундай. Бул чечимди даярдаган ушунчалык чоң
көлөмдөгү ишти жасаган өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровго, мамлекеттик комиссиянын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич баштаган мамлекеттик комиссияга жана ушул чечимдерди кубаттап добуш берүү жолу менен чечим кабыл алган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жалпыбыздын атыбыздан ыраазычылык. Өз кезегинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев келишимдердин мыйзамдаштырылганына колдоо көрсөтүп, ратификациялап берген Жогорку Кеңешке ыраазычылыгын айтып, бул Кыргыз мамлекетинин чоң жеңиши экенин белгиледи. Урматтуу депутаттар, чынында бул чечимди алып келиш, ушул чечимге бүгүнкү күндө ушул келиш өтө кыйын болду. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Конфликттер болду, уруш талаш болду, өтө чоңдогон кайгыларды көрдүк, өтө чоңдогон кайгыларды башыбыздан өткүздүк. Бирок ошолордун баардыгын жеңип өтүп, кайрадан өзүңдүн душманың менен бир столдо отуруп, ошол маселени чечкенде дагы тынчтык жол менен, достук жол менен чечүүгө жетишиш өтө оор болду. Жана ушуга биз сиздер менен кошо жетиштик. Ушул биздин иштеген маалыбызда колдоп турдуңуздар, кубаттап турдуңуздар баардыгыңыздар, түшүнүп турдуңуздар. Анча-мынча кетирген каталарыбыз болсо, бизге баяндап айтып турдуңуздар. Ошондуктан мен силерге ыраазычылык билдиремин. Жана ушул трибунадан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен айрыкча өзүм ыраазычылыгын урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке билдирип кетким келет. Ал эми Баткен облусунан Жогорку Кеңешке шайланып келген эл өкүлдөрү Кыргыз-Тажик чек арасынын такталганы мамлекет айрыкча жергиликтүү эл үчүн жеңиш болгонун айтышат. Бул жерде бизде азыр коомдо айтып атпайбы, Лейлик району боюнча бул анклавда калуу коркунучу деп аябай ушул суроо көйгөй биздин лейликтиктерди өзгөчө кооптондуруп атат да. Мына менде да ушул суроо бар болчу. Ушул суроону берейин деп тургам, бирок мен суроо бергенге чейин мына Камчыбек Кыдыршаевич өзү жооп берип калды. Биз ошол мурда бир эле 4 көчө болсо бизде ушул лейликтиктер үчүн азыркы күндө бейтарап дагы 2 көчө. Биз үчүн лейликтер үчүн жакшы болду. Буюрса бул анклавда калуу коркунучу деген ушул ойду биз алып салсак болот. Мен ойлойм бул жакшы нерсе деп, себеби деген бизде согуш боло берет болчу. Бул жакта жашагандар балким билбейсиздер, но биз ошол жакта жашагандыктан бизге бул жакыныраак да. Элестетиңиз, кайсы эле эне өзүнүн баласын согушка жиберип өлтүрүп ак кипинге ороткусу келет. Аны эч ким каалабайт, Тажикстан тарапта карабайт, биз дагы каалабайбыз да. Азыр достукка келгендигибиз бул өтө жакшы. Чек араларыбыз өзү точка коюлганын биз Баткен эли ошону эңсеп жүргөнбүз да. Ошол күн бүгүн болду буюрса, жакшы, рахмат. Биз абдан сүйүнүп атабыз. Балким башка региондорго бул маанилүү болгону менен сезишпейт да анычы. Бизге аябай жакшы сезилген согуш убагындачы. Мамлекеттер ортосундагы мындай жетишилгендик эзелтен коңшу жашаган өлкөлөр ортосундагы алаканын жаңы барагын ачып, эми ар тараптуу кызматташууларды жандантат дешет адистер. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Жарык дүйнөгө келген чүрпөсүнүн сейрек кездешүүчү ооруга кабылганы ата-энелерди кабатырлантат. Оорунун чандагана кезиккени, ага керектелүүчү каражаттын кымбаттыгы ата-эне үчүн экесе оор. Ороз айында Асланга чогулган каражат бул оору кандай экени, илдетке дүйнөдөгү чандагана балдар кабыларын ачыктады. Ооба, кайрымдуу кыргыз эли дарыга керектелүүчү каражатты чогултуп бергени менен бул дартты алдын алса болобу деген суроо жаралат. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул илдетти алдын алууга же дарысын алып берүүгө даремети жетеби деген суроо Жогорку Кеңеште көтөрүлдү. Анткени каражат таппай карайлаган ата-энелер эл өкүлдөрүнө кайрылып колдоо сурашкан. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү генетикалык жүлүн булчуңдарынын атрофиясы оорусу ар бир кыргыз жаранынын түн уйкусун бузуп, тынчын алып жаткан кез. Статистика боюнча учурда өлкөдө бул оору менен 39 наристе жабыркап, дүйнөдөгү эң кымбат дары катары дүйнөлүк Гиннестин рекордтор китебине кирген Золгенсма уколун алууга муктаж. Бул уколдун баасы 170 миллион сомду түзөт. Мындан улам баласынын өмүрү үчүн күрөшкөн ата-энелер бул каражатты табуу үчүн кайрымдуу жарандардан колдоо сурап, ар бир каалганы үмүт менен каккылоо каргасыз. Ал эми адистер мындай абалга кабылбаш үчүн үй бүлө курардын алдында генетикалык текшерүүдөн өтүүгө чакырышат. Кыргыз элим баардыгыңыздарга кайрылам, кайрыгер карабаңыздар. Кандайдыр бир 1 сом болобу, ар бир тыйыныңыздар биз үчүн аябай чоң жардам.
Акыркы учурларда кымбат баалуу 170 миллион сом чапчыган дары-дармекти талап кылган оору коомчулукту ойго салып жаткан кез ал генетикалык жүлүң булчуңдардын атрофиясы. Бул сейрек кездешүүчү генетикалык оору болуп саналат. Соңку учурда өлкөдө бул оору менен 3 нарист алышып, ата-энеси Рамазан айында кайрымдуу жарандардын жардамынын аркасында каражат топтоп, балдарын жашоосу үчүн күрөшүп жаткан чагы. Алардын бири Русланбек Рахманов, анын 2 жаштагы уулу Хамза дагы аталган илдет менен жабыркап келет. Бирок кубанычтуусу бүгүнкү күндө ыктыярчылардын жана кайдыгер эмес жарандардын жардамы менен Хамзанын илдетин жеңүү керек болгон Золгенсма уколуна делген 170 миллион сом чогулуп, каражат чогултуу токтотулганы белгилүү болду. Балабыз элдин балдары катары эле чоңоюп келатканда, ошо 1 жаш 2 айга чейин уже жөрмөлөп, басайын деп туруп, кадам аракет кылып калган. Бир кезде ошол өтө тез убакытта ошол кыймыл аракеттин баардыгы аркага кетип калды. Ал эми Хамзанын атасы Русланбек Рахманов жакын арада Дубайга барышарын айтып, ойго келбеген каражатты аз убакыттын ичинде чогултуп берген кыргыз элине ыраазычылыгын айтты. Аллах таалам менин балама канча өмүр берсе, менин балам канча өмүр жашаса, ушул жерде салым кошкон кыргыз элим бүт ушундай жардам берип жаткан, бизге кандайдыр бир жардам берип жаткан инсандардын бардыгы иншалла өмүр бою ошол соопко ээ болот деп айтам. Дал ушул оору менен бүгүнкү күндө 9 айлык Аслан да жабыркап келет. Ал эми ата-энеси баласын сейрек кездешүүчү аталган дартка чалдыкканын 6-7 айында гана билишкен. Учурда Аслан эч кандай кыймыл жасай албайт, жөрмөлөй да албайт. Ал эми бүгүнкү күндө Хамзадан кийин эле кайрымдуу жарандардын жардамы менен Асланга да керектүү сумма топтолуп, эсеп чабылды. Массаждан эч кандай дестек көрсөтпөй аткандыктан анан кандайдыр бир текшерет экен, НМГ деп кеткен. Ийне сайып тамырлары менен текшерет экен. Ошондон подозрение болду. Ошондон кийин анан анализге тапшырдык. Ошо анализин Россиядан чыгып келди. Ошондон кийин анан бизге белгилүү болду. Астма оорусу экен. Ал эми блогер Атакул Жалилов кайрымдуу кыргыз элинин жардамынын аркасында аз убакыттын ичинде эле 2 бөбөктүн дарысына керектелүүчү каражат чогулганын, бири мал жандыгын, дагы бир унаасын, кээ бири атын атабастан эле миллиондогон суммада каражаттар таштап кетип, элибиздин берешендиги жүрөктү жылытканын айтты. Канчалык деңгээлде биз ишке ашыра алабыз? Бул эми Алладан. Эң негизгиси элдин берешендиги. Эл берешен болсо, мындай көйгөйдү көп эле чечсе болот экен да. Ушундай адамдар бар экен, миллион акчаларды алып келип, атын айтпай эле эч кимге, менин атым эч жерге чыкпасын деп, ушундай таштап кетип калып аткандарды көрдүк да. Элге рахмат айтам, элге рахмат айтам. Мындан сырткары аталган 2 бөбөккө каражат чогултууга жардамдашып жүргөн Аскарбек Сапарбек уулу эч кимдин эшигин каккылабай эле интернет аркылуу жарандар өзү келип жардам берип жатышканын айтты. Ал эми Асландан ашкан каражат ушул эле илдет менен жабыркаган Байхан аттуу дагы бир бөбөккө берилди. Учурда ыктыярчылар эми Байхан аттуу балага да акча чогултуп жатат. Биз бул жерде көп нерсени көрүп таң калдык. Таң калып даже бүтпөй койдук десек болот. Чоң-чоң $100,000, $50,000 акчаларды келип эле мен тартып кой деп эле бир 2 минут жаныбызда турат. Аманатты берип, Кудай көрүп атат деп эле таштап кетип атат. Даже эле жүздөрүн элестете албай эле калган күндөр болду. Генетикалык жүлүң булчуңдардын атрофиясы бул тукум кууган оорулардын санына кирет. Анын 2 негизги түрү бар. Ал эми аталган оорунун биринчи түрүнө дары табылган. Ал баасы асманды чапчыган Золгенсма дарысы. Бул бир эле жолу берилүүчү флакон, бирок 100% кепилдик бар деп айтууга болбойт. Бул илдеттин бир эле түрүнө таасир этет. 100% кепилдик эшеде жок да, бирок бул жерде высокая степень эффективности деп атат. Бул дары именно ошол ооруга чыгарылган да, бул диагноз коюлат. Биринчи именно ошол ген жетишпейби, ошону аныкталат, ДНК диагностика болот. Бул сымаандагы түрлөрү көп да. Негизги 2 түрү дебедикпи, анан дагы 2 түрү бар, 4 түрү бар, мисалы 4-5 түрү бар. Ошону кайсыл түрү? Бул бир эле түрүнө бул дары ойлоп чыгарылган азыр. Золгенсма только бир эле түрүнө таасир этет. Ал эми сыма менен ооруган баланын эң негизги белгилери булчуңдары начар иштеп баштайт. Мисалы бала отура албайт, мойнун кармай албайт жана тамакты да аз жейт. Акырында дем ала албай, тамак жута албай, түгүл баса албай калууда коркунучу бар. Мындан улам адистер ата-энелери кайрылып, бала туулганга чейин алдын ала генетикалык кеңеш алуусу керектигин коңгуроп агышат. Ошол эле учурда тууган уруктун ичинде кандай оорулар бар экенин ар бир адам жет атасын билгендей билиш зарыл. Генетикалык жактан алдын ала да, бул бала туулганга чейин алдын ала генетикалык консультация болуу. Мисалы үчүн билиш керек да, например, урукта кандай оорулар бар. Тууган уруктардын ичинде кандай оорулар бар, ар бир адам билиш керек. Жет атасын билгендей эле да бул жерде. Анан кийин ошо боюнча мисалы үчүн үй бүлөнү пландаштырып атканда
гинеколог, генетик керек болсо генетиктер бар, генетик кабинеттер бар да бизде. Ошолорго туура маалыматты убагында берип, бардыгын айтып, ушундай болгон деп генетикалык кеңеш да бул жерде. Белгилей кетсек, бул оору боюнча маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар саламат сактоо министрлигинин өкүлдөрүнөн илдет тууралуу сурашкан. Өлкөдөгү бул илдетке карата кырдаал, кайрымдуу жарандардын каражат чогултуусу, ыктыярчылардын бейтаптарды колдоосу, саламат сактоо тармагынын ишин чабалдыгын далилдеп, министрликтин дарегине бир катар сын пикирлер жаратты. Флакону 2 миллион доллар дегенди угуп, элдин башы катып калды, Кудай сактасын. Так жооп берди десе, бир жооп бере албайт. Бүгүн элде коомдо ызы чогулуп атат, коркушуп, акчалар жыйнап, булар болсо бири даяр эмес. Карасаңыз, сен жооп бер, 4 адам жооп берип атат, биринин суроосу канатарлык эмес. Жогорку кеңештеги талкуудан кийин 19 мартта саламат сактоо министрлиги маалымат таратып, 2025-жылы 16 бала үчүн 250 миллион сомго 480 флакон Риздиплам дарысы сатып алынарын билдирди. Мындан тышкары саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда жүлүң булчуң атрофиясы менен 39 бала каттоого алынганын кабарлады. Маалымат караганда алардын ичинен 12си дарыланууда. 4 бала чет өлкөлөрдө дарыланып жатса, 8и Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун бөлүмүндө дары каражаттары алууда. Ошол эле учурда саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда сейрек ооруларга чалдыккан балдарды коргоо фонду түзүлөрүн билдирип, муну фонддун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максаты деп түшүндүрдү. Маалымат кылайык, жарандар жана уюмдар жардам көрсөтүүнү кааласа, ар кандай сейрек оорулар, анын ичинде жүлүң булчуң атрофиясы жана башка илдеттер менен жабыркаган балдар үчүн фондко каражат которуулары белгиленген. Фонд ачык айкындык жана отчеттуулук принциптеринин негизинде иштейт. Түшкөн бардык каражаттар жана алардын сарпталышы көзөмөлдөнүп, бейтаптарга, алардын үй бүлөлөрүнө, жогорку кеңеш депутаттарына жана саламаттык сактоо министрлигине үзгүлтүксүз отчет берилип турат. Бул каражаттарды натыйжалуу жана адилеттүү пайдаланууну камсыздайт. Маалым болгондой, Кыргызстанда буга чейин аталган сыма оорусу менен Арузат Ташматов аттуу кыз жабыркап, дүйнөдө эң кымбат деп эсептелген Золгенсма дарысын алган. Ал эми ата энеси бүгүнкү күндө Золгенсма уколу Арузатка жардам берген жок деген сөздүн өзү жалган маалымат экенин, кызына бул укол жардам берип, ошол дарынын таасиринен улам Арузат өзү дем алып, өзү тамак чайнап, жуталарын айтып чыгышты. Ошол эле учурда Золгенсма бул татаал организмге гендик деңгээлде таасир берүүчү дары экенин, андыктан азыркыга чейин калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы маалым болду. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Жума Баян. Улустун улуу күнү болгон Норуз майрамы быйыл жогорку деңгээлде белгиленди. Жаз майрамынын салтанаттары Борбордогу Турдакын Усубалиев атындагы эски аянтта уюштурулду. Бул күнү кала тургундарын жана конокторун министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев куттуктап, Бишкек мэриясы тарабынан даярдалган концерттик программаларга күбө болушту. Ал эми эски аянттагы ордого 9 боз үй тигилип, анда улуттук тамак аштардын көргөзмөсү, улуттук оюндар, элдик кол өнөрчүлүк буюмдарынын жарманкеси өттү. Бул жолу этно шаарчага 16 канат боз үй тигилди. Быйыл президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Норуз майрамы менен Ош жергесинен куттуктады. Көктөм майрамын Ордолуу Ош шаарында тоскон мамлекет башчысы Норуз байыртадан бери жаңыланууну, биримдикти жана жакшы башталыштарды символдоштурарын белгиледи. Президент өлкөнүн гүлдөп өнүгүшү үчүн туруктуулуктун жана тынчтыктын маанилүүлүгүн белгилеп, биз жаңы Кыргызстанды курууга багыт алып, бардык тармактарды тартипке салуунун аракетин көрүп жатканына токтолуп, 2025 жылы жалпы 128 ишкана ишке берилерин билдирди. Улустун улуу күнү болгон Норуз майрамы быйыл Борбордогу Турдакын Усубалиев атындагы аянтта уюштурулган. Жаз майрамы менен кала тургундарын жана Кыргызстандын ар бир облусунан келген өкүлдөрдү ушул тапта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев куттуктоодо. Жаздын бир күнү бир жылга тете. Зор үмүт тилектер менен жерге түшкөн бир даныбыз 1000 дан болуп өсүп чыксын, өнүп чыксын. Күжүрмөн эмгек менен аруу максаттар ишке ашып, мамлекеттин берекеси ашып ташсын. Муну менен бюджеттин кирешеси ай сайын ашыгы менен аткарылып, өлкөнүн экономикасы 10% туруктуу өнүгүүдө баратканын айткан өкмөт башчысы быйыл кылым курулушу аталган Камбарата биргесинин курулушу башталарын, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылып, 30га жакын чакан кестер, күн шамал станцияларын куруу жумушу башталганына токтолду.
мамлекеттик ипотекалык турак үйлөр өлкө өнүгүүсүндөгү драйверлерден болот. Быйыл заргып күткөн миңдеген жарандарыбыз үйлүү болушат. Кадырлуу замандаштар, улуу Наурузда улуу тынчтык жөнүндө айтышыбыз керек. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин кыракы саясаты менен мамлекеттин аймактык бүтүндүгү бекемделди. Чек аранын айынан дүйнөнүн канча мамлекетинде тынчтык жок. Кыргыз-тажик чек арасынын тынч жол менен чечилиши эки эл үчүн чексиз бакыт. Андан соң майрамдык салтанатка күбө болуп, Адылбек Касымалиев улуттук тамак аштардын көргөзмөсү, улуттук оюндар, элдик кол өнөрчүлүк буюмдарынын жарманкеси менен таанышты. Эл журтка Кудай жакшылыктарды берсин, мындан бесбетер өнүп өсүп, эң алдыңкы мамлекеттерге кошулалы. Баарыбызга тең ушу жаркыраган күндөй болгон жакшы маанайга алайм. Өлкөбүз өнүп өссүн. Бүгүн Норус майрамы жакшы болуп атат, шандуу жана көңүлдүү. Жалпы кыргызстандыктардын баарын тең ушу Норус майрамы менен куттуктайбыз. Жакшылык болсун. Күн жана күн тең элет. Бул күнү сүмөлөк кайнатып, калоо тилек айтышат. Мурунку ата-бабалардан калган майрамыбыз, ушу майрамыбыз кут болсун. Элге журтка тынччылык берсин. Бишкек Орда аталышындагы этно шаарчага 9 боз үй тигилген. Ар бир боз үйдүн ичинде кыргыздын наркына тиешелүү болгон буюмдардын көргөзмөлөрү уюштурулган. Мындан сырткары улуттук оюндардын таймашы жүрүүдө. Бұл боз үй 150 баш боз үй, 16 канат. Кыргызстанда биринчи жолу биз жасап чыктык. Атай ушу Норус майрамына шашып жасап бүтүрдүк. Бул Кыргыздын өзүнүн тарыхый мурасы да. Кыргыз элинин атамдан кылымдан кылымга сакталып келаткан кыргыз боз үйү. Бул боз үйдөн эштен киргенде оң жагы эпчи жак деп айтылат. Аял кишилерге тиешелүү оокаттар коюлат. Бул түлкүчүктү аялдар кийген. Андан кийин көшөгө буга кыргыз эли көчмөн эл уул келин үйлөгөндө көшөгөнү байлап, анан бияк жакта уул келин жаткан. Бул болсо сандыктын үстүндө кертим жүк турат, тукага жүк жуккандар. Ал бул жакта болсо 57-жылы сайылып бүткөн туш кийиз. Мен өзүм тайнем, өз колум менен сайылган, илгерки жибек жиптер менен сайылган. Бул жак эр жак деп айтылат, эркек кишинин оокаттары коюлат. Бул секичек, биз секичекти бүгүн ушундай коюп койдук. Бул дагы 60-жылы бүткөн туш кийиз. Андан кийин кашкыр ичик, муну эркек киши кийген. Эркектердин ичиги. Бул болсо секичек, эшиктен киргенде эр киши, эр азамат бияка баш кийимин коюп туруп анан өткөн. Бул болсо аяк кап, элдер ошол немелерин салып атка жүрүүгө ыңгайлашып тигилген оокат. Бүгүнкү күндө Норус майрамына карата ата-бабаларыбыздан калган кыргыздын улуттук оюну, ордо оюну ойнолууда. Бишкек шаарынын спорт мектептери арасында өтүүдө. Жалпысынан 10дон ашык команда катышты. Кызыктыруучу байгелер сайылган. Бүгүнкү күндө ордо оюну мамлекетибизге кененинен жайылган. Командалардын дайрыктары жакшы. Кээ бир командалар биринчи жолу катышууда. Тогуз коргол деген кыргыздын улуттук оюндары акыл оюндарынын төрөсү деп айтсак болот. Азыр мен мисалы биринчи оюнда эл аралык даражадагы спорт чеберин утуп алдым. Анан экинчи оюнда жеңил уттум. Анан үчүнчү оюнда мен ошо машыктыруучум менен туш келип калып жеңилип калдым. Негизи эме сыяктуу Олимпиада оюндарын алганда шахмат оюндары акыл оюндарына саналат да, бирок тогуз корголдагы улуттук көчмөн оюндун, кыргыз оюнунун улуттук оюну да. Бул деген логикалык ой жүгүртүүнү, математикалык саноону жана башка стратегиялык мышленияларды өрчүтөт.
Bir gün мурун башталган Норуз майрамын жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн Бишкек мэриясынын камылгасы 1 ай мурун башталып, ушундай эле майрамдык иш-чаралар калаанын 4 районунда да уюштурулган. Улуттук спорт оюндары боюнча, оюндар мынакей ордоо боюнча, кол күрөш боюнча, арка таяк тартыш боюнча, шахмат, тогуз коргол боюнча мелдештер өтүп жатат. Негизи шаардыктардын, биздин шаарыбыздагы тургундар үчүн, коноктор үчүн бир гана ошол борбордук аянтта эмес, шаардын көп райондорунда иш-чаралар жүрүп жатат. Норуз майрамы бул жолу ороз айына туш келгендиктен майрамдык иш-чаралар кечки саат 6:30га чейин гана белгиленди. Ал эми жыл тогошкон көктөм майрамын президент Садыр Жапаров бул жолу Ош жергесинде белгилеп, кыргызстандыктарды Норуз майрамы менен куттуктады. Бүгүн мен мына ушундай аталар салтын улап, айланасы көрккө бөлөнгөн, береке куту төгүлгөн Ордолуу Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарды дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгү мекендеп соккон мекендештеримди бүгүнкү Норуз майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы, береке тилеймин. Быйыл Ош шаарына бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом бөлүнсө, облуска 4 миллиард сом бөлүнүп, каражат жол инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалат. 2025 жылы жалпы 128 ишкана ишке берилерин айткан президент, алдыга пландалган долбоорлор жаңылануунун жарчысы болгон Норуз сыяктуу жалпы аракетибиздин жана жаркын келечекке болгон умтулуубуздун жыйынтыгы болоорун белгиледи. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Бул аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.